Урматтуу атом ичилер, бардыгыбызда аябай жакшы мүмкүнчүлүк болуп атат. Бул мүмкүнчүлүк жакында пайда болду. Кандай дей турган болсок, бардыгыбыз эле заказ кетиргенде кыйналып атабыз, Айыл жериндегилерде карта жок, карта аштырайын десе райондо банк жок, Оптима Демирдин банкы жок, мультивалютный ачпайт башка банктар. Шаар жериндегилер убактыңыз жок, жумуштан кеч каласыз, айтор банкка барганга, терминалга барып, картаны толуктаганга убактыңыз жок, Эми бизде сонун мүмкүнчүлүк бул. Сизде Билайн номер болуш керек. Билайн номерден сиз баланс кейжин телефонуңузга приложениясын көчүрүп алып, Билайн номериңизди привязка кыласыз. Привязка кылгандан кийин андан кийин карасаңыз, бул жерде пополнение карты Оптима без комиссия деп турат. Көрдүңүзбү? Мынакей кайрадан мына кызылдын ичинде, мынанын ичин караңыз, без комиссия деп турат. Эми кандай болот? Сиз приложенияны көчүрдүңүз. Биринчи мындай кыласыз. Айыл жеринде тургандар деле, шаар жеринде тургандар деле банкка барып коюңуз. Айыл жериндегилер айрыкча бир шаарга келгенде банкка кириңиз дагы, паспортуңуз менен кирип, Оптима банктан виза карта мультивалютный кылып ачтырып коюңуз 310 сомго, 300 сом кээ бир жерлерде. Андан кийин картаңыз даяр болгондо сизге сообщение барат бир жумада же 10 күндө. Картаңыз даяр болду, алып кетиңиз дегенде кайра банкка барып коюңуз, эки эле жолу барып коесуз, болду. Андан кийин үйдө отуруп алып, мейли сиз айыл жеринде болсоңуз дагы, үйдө отуруп алып эле төлөмдөрдү аткарасыз. Бул кандай десек, сиз мына банкка барып картаны аштырып келдиңиз, андан кийин барып туруп карта даяр болгондо аласыз дагы, ошол жерден терминалга картаны бир салып алып, акчаны ошол жерден толуктап, банк кызматкерлерине айтсаңыз көрсөтүп берет. Андан кийин картаны толуктап бир терминалга алып, сөзсүз кайра чыгарышыңыз керек да, бир. Андан кийин үйгө келесиз, номериңиз, телефонуңуз Оптима банкка карта аштырганы барганда айтышыңыз керек. Телефонду дагы кошкула депчи, телефонуңузду кошот, чтобы сообщение келиш үчүн. Андан кийин эмне кыласыз? Терминалдан телефон Билайн номериңизге акча саласыз. Мына мисалы бүгүн 2800 сом салдым мен. 2800 сом мынакей. Азыр мага бирөөлөр салды да негизи. Мен ушуну азыр Оптима банкка котором. Сиздер дагы дал ушундай кыласыздар. Үйдө отуруп алып эле. Шаар жериндегилер банкка барып убара болбойсуз. Мынакей, бул жерде услуги деген жер бар. Ошону басабыз. Ошону баскан кезде мына пополнение карты деп тур. Бул жерде негизи бардык төлөмдөрдү төлөсөк болот, налогко төлөсөк болот, башкага. Бирок бизге ошол азырынча атомиге бул керек. Ушул жерди бассаңыздар, мына өзүңүздөр көргөндөй Оптима же Элкарт деп турат. Мен мурда ушул Элкартка кылчу элем, азыр эми ушунчалык кубанып атам, Оптимага жасайм. Мурда Элкарттан чыгарып алып, кайра Оптиманын терминалынан салып кыйналат элем да. Азыр эми мен Оптиманы гана басамын. Мынакей. Эми сиздер кандай кыласыздар? Бул жерге Оптимада кайсы өзүңүздүн картаңыздын алдында 16 цифра болот да, же башка бирөөнүкүнө которо турган болсоңуз 16 цифра болот, ошону жазасыз ушул жерге. Комментарийге атыңызды жазып коюңуз. Мисалы мен бирөөгө которуп аткан болсом Акжурат деп жазып коем. Эгерде өзүмдүн картама которуп атсам эч нерсе жазбайм. Ал эми бул жерге болсо сумма 1000, мына жерде 2800 деп турат го, мен ушул жерге 2800 жазам. Азыр комиссия алатпы, албайтпы көрөбүз, Мынакей урматтуу лидерлер, мен жазып алдым картанын номерин, бирок көрсөтпөй боюп койдум. Сумманы жаздым, эми мына далее дегенди басабыз. Андан кийин мына оплатить дегенди басабыз. Мынакей мындай чек чыкты, азыр текшеребиз. Урматтуу лидерлер, мага акча түштү. Көрдүңүздөр, ушундай эле толукталып калат, без комиссия. Аябай жакшы мүмкүнчүлүк. Андыктан бардыгыбыз Оптима картаны аштырабыз. Бул Оптима картаны заказ төлөмдөр үчүн, мындайча айтканда. Ал эми кийин айлык алганда Демир банк же Кейси банктан аласыз. Ал буга катыштыгы жок. Бул только заказдар үчүн гана ачылат. Бул картачы.